Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы логиканын мыйзамдары. Сабактын максаты биринчи бул логикалык негизги жана кошумча мыйзамдарды үйрөнөсүңөр. Экинчи логикалык мыйзамдарды пайдалануу менен логикалык маселелерди чечүүнү үйрөнө аласыңар. Ошондой эле үчүнчү бул турмуштан өзүңөр логикалык маселелерге мисалдарды келтирип жана аны чыгарууну үйрөнө аласыңар. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурдагы сабакта өтүлгөн теманы кайталап алалы. Биз мурдагы сабакта логикалык туймалар жана логикалык амалдар деген теманы өткөнбүз. Эми ошол теманын ичинен бул жерден 4 суроо түзүлдү. Биринчи логика деген сөздүн мааниси жана ал эмнени үйрөтөт логика. Логика деген сөздүн мааниси балдар эмне эле? Бул ой жүгүртүү жөнүндөгү илим дегенди түшүндүрөт. Логика деген бул туура ойлонууну, ырастоолорду далилдөөнү жана туура чечим чыгарууну сезимдерге таянып эмес, мурдага алынган билимдерге таянып тыянак чыгарууну окутуп үйрөтөт. Экинчи бул логикалык туймма деген эмне? Бул логикалык туймма бул логикалык амалдардын жардамы аркылуу бириккен логикалык айтымдар болуп эсептелинет. Ал эми логикалык айтым болсо балдар бул чын же калп экенин ырастаган же айтылган сүйлөм болуп эсептелинет. Үчүнчү бул логикалык кошуу амалы жөнүндө айтып берилген. Логикалык кошуу башкача айтканда балдар дизъюнкция амалы. Бул эки айтым тең жалган болгон учурда гана жыйынтыгы жалган болгон амал болуп эсептелинет. Башка учурларда дайыма жыйынтыгы чындык болот. Жалган жана чындык айтымдын суммасы бул чындыкты берет. Төртүнчү бул инверсия амалы. Инверсия амалы жокко чыгаруу амалы башкача айтканда. Бул чындыкты калпка, жалганга же болбосо жалганды чынга айландыруучу амал болуп эсептелинет. Кайталап алдык балдар. Силер дагы бир көз жүгүртүп өтүлгөн теманы кайталап алгыла. Себеби өтүлгөн тема бул жаңы теманын бир башаты болуп эсептелинет. Анда жаңы теманын планы балдар. Биринчи бул логиканын негизги мыйзамдары, экинчи логиканын кошумча мыйзамдары, үчүнчү логикалык маселелерди карайбыз, төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ошол сабакта колдонгон түйүндө түшүнүктөр бул жерде негизинен мыйзамдар, булардын аныктама эрежесин, чечмелөөсүн сабактын жүрүшүндө карайбыз. Анда балдар биринчи план бул логиканын негизги мыйзамдары. Логиканын негизги мыйзамдары булар арифметикада болгон сыяктуу эле, же болбосо математикаларда болгон сыяктуу эле мыйзамдар бар логикада дагы. Татаал логикалык туйманын маанисин табууда логикалык мыйзамдарын билишибиз зарыл. Ал арифметиканын мыйзамдарына эле окшош. Биринчи мыйзам бул теңдештик, окшоштук мыйзамы. Бул эмнекен? Бул ар кандай айтым өзүнө барабар дегенди түшүндүрөт. Бул мисалы арифметикада деле ар бир санын өзүнө барабар, ошол эле сыяктуу бул дагы. Экинчи орун алмаштыруу, коммутативдик мыйзамы. Коммутативдик мыйзамы бул айтымдардын үстүнөн жүргүзүлгөн аракеттердин жыйынтыгы, бул айтымдардын кандай иретте алынгандыгынан көз каранды эмес. Демек, кошулуучулардын ордун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт, көбөйтүүчүлөрдүн ордун алмаштыруудан көбөйтүн да өзгөрбөйт. Демек, бул математикада деле бар, арифметикаларда деле бар. Кошулуучулардын ордун өзгөртүү менен сумма өзгөрбөйт, ошол эле жыйынтыктап чыгат. Ал эми көбөйтүү дагы ошондой эле эрежеге баш ийет. Демек, орун алмаштырууда бул А айтымы менен Б айтымынын көбөйтүндүсү кайра эле Б айтымы менен А айтымынын көбөйтүндүсүнө барабар орун алмаштыруу мыйзамы. Үчүнчү, топтоштуруу мыйзамы, ассоциативдик мыйзамы. Бул бирдей белгилерде кашаларды каалагандай жайгаштырса же таптакыр алып салса болот. Мисалы карагыла, А айтымы кошуу Б айтымы, кошуу Z айтымы. Мисалы А жана Б'ны кашаага алып койдук. Бул арифметикада дагы бар. Бул кашаларды биротоло алып салсак да болот, эгер бирдей белгилер болгон учурда гана.
же болбосо кашаларды түрдүүчө жылдырып өзгөртсөк да болот. Жана баардык учурда мисалы бул жерде көбөйтүлгөн учурда деле ошондой эле эреже сакталат. Төртүнчү, бөлүштүрүү закону же болбосо дистрибутивдик закону. Бул жалпы айтымды кашанын сыртына чыгаруу жана кашаларды ачуу эрежелерин аныктайт. Карасаңар, бул жерде эмне болду? Бул арифметикада дагы бар, кашанын сыртындагы жалпы көбөйтүүчү эмне? Кашанын ичиндеги ар бирине тиешелүү деген. Буларды ошентип бөлүп алсак болот. Мисалы, А көбөйтүү бул кашанын сыртта кошуу деп турат, Демек, Ага сыны көбөйтүп кошуп койсок, Бга сыны бул ошол эле жыйынтык келип чыгат. Же болбосо тескерисинче кашанын ичинде көбөйтүү болуп, кошуу болуп, кашанын сыртында көбөйтүлгөн учурда деле ошондой эле жыйынтык. Мында эмне? Жалпы айтымда кашанын сыртына чыгаруу же болбосо кашаларды ачуу эрежелерин аныкта берет экен. Бөлүштүрүү же болбосо дистрибутивдик мыйзамы. Түшүндүкпү балдар? Бул биринчи план болду. Демек, 4 негизги мыйзамы бар экен. Экинчи планга өтөлүү. Демек, кошумча мыйзамдар. Кошумча мыйзамдар бул тең күчтүүлүк мыйзамы. Тең күчтүүлүк мыйзамында карасаңар балдар, бунда бир эле айтымды өзүн кошсо эмне болот? Ал айтым өзү эле келип чыгат деген жыйынтык. Же болбосо көбөйтсөң, ошол айтым өзү эле келип чыгат. Түшүндүкпү? Кийинкиси жутуу, сиңирүү мыйзамы. Жутуу, сиңирүү мыйзамы бул карасаңар кашан сыртында А айтымы турат. Кошуу кашан ичинде А көбөйтүү, Б айтымы. Эми карагыла, мында жутуу же болбосо сиңирүү мыйзамында жыйынтык ошол А эле жыйынтык келип чыгат. Ал эми ылдыйда болсо А көбөйтүү кашан ичинде кошуу амалы турат. Мында дагы жыйынтык А айтымы эле келип чыгат. Бул демек жутуу, сиңирүү мыйзамынын негизи болуп эсептелинет. Кийинкиси жалпы инверсия мыйзамы же болбосо Де Моргандын мыйзамы. Мында балдар карасаңар, жокко чыгаруу болсо жалпы инверсия. Карасаңар, бул жерде кашан ичинде X кошуу Y турат. Ошону жокко чыгарсак, анда бул жокко чыгаруу X кошуу жокко чыгаруу Y. Же болбосо мылдыйда көбөйтүү турат, жокко чыгаруу X кошуу жокко чыгаруу Y. Жалпы инверсия бул кашан ичиндеги ар бирине инверсиясы амалы туура келет. Кийинкиси карама каршылык мыйзамы. Карама каршылык карасаңар, бул жерде X айтымына көбөйтсө X айтымын жокко чыгаруу. Демек, бунда эмне 0 келип чыгат, себеби балдар, бул X айтымын жокко чыгарсак, демек ал жалган болот, Бул чындык, муну жалган деп эсептесек, бул конъюнкция амалынын негизинде 0 келип чыгат. Чындыкка жалганды көбөйтсөк 0 келип чыгат. Карама каршылыксыздык мыйзамы бул. Кийинкиси константаларды чыгарып салуу мыйзамы. Константа деген бул өзгөрүүсүз маани деген. Бул жерде А айтымын кошсок бирге, анда 1 келип чыгат. Чындык, бул константа. Ал эми А айтымын бирге көбөйтсөк, анда А айтымы келип чыгат. Жалган, мисалы, А айтымына кошсок 0, анда А айтымы, ал эми А айтымынан көбөйтсөк 0, бул 0 келип чыгат. Бул константалар менен болгон мыйзам. Кийинкиси жабыштыруу мыйзамы. Жабыштыруу мыйзамында мында бул биринчи кашаан ичиндеги амалды кошсок, ошону жокко чыгарган амалга, анда эмне келип чыгат? Б келип чыгат. Б айтымы. Бул жабыштыруу мыйзамы болуп эсептелет. Ал эми көбөйтүүдө деле ошондой эле эмне Б айтымы келип чыгып атат. Бул жабыштыруу мыйзамынын негизи. Кийинкиси эки жолку таануу мыйзамы. Эки жолу таануу мыйзамынын жыйынтыгы бул ошол айтымдын өзүнө барабар. Себеби карасаңар, мисалы, жокко чыгарып атат X деген эмне болду? Мисалы, Бишкек Кыргызстандын борбору деген айтым болчу X. Ошону жокко чыгардык. X Кыргызстандын борбору
Бишкек Кыргызстан борбору эмес дедик. Аны дагы бир жолу жокко чыгардык. Анда эмес болуп кайра эле Бишкек Кыргызстан борбору деген жыйынтык келип чыгат. Демек эки жолку таануу мыйзамында бул ошол өзүнүн айтымдын өзүнө барабар болуп калат экен. Ал эми үчүнчүсүн алып салуу мыйзамында бул x'ти кошсок x'ти жокко чыгарганга бул x'ин өзү эле бул 1 деген жыйынтык келип чыгат экен. Түшүнүктүү болду балдар, бул кошумча мыйзамдар аркылуу кошумча мыйзамдар жөнүндөгү маалымат болду. Эми балдар ошол жогорудагы мыйзамдарды эске алуу менен эми үчүнчү план маселелерди карайлы. Эми логикалык маселелерди чыгаруу бул логикалык айтымдарды формалдаштыруу жолу менен жүргүзүлөт. Эми формалдаштыруу деген эмне экен бул? Бул формалдаштыруу бул берилген айтымды символдордун жардамы менен формалдуу жазуу болуп эсептелет. Түшүндүкпү балдар? Демек ошол символдордун жардамы аркылуу формалдуу жазуу аркылуу эмне болот экен? Логикалык маселелерди чыгаруу жүргүзүлөт экен. Маселе бар бул жерде. Карасаңар, Ажара, Диана, Ира жана Тамара ар түрдүү чет тилдерин окушат. Англис, француз, кытай жана япон тилдерин. Эми Андрей кыздардан ар бир кайсы тилдерде окушаарын сураганда Тамара мындай жооп берди: мен япон тилин. Ал эми калган кыздар, бул сыр, эми өзүң таап көр эгерде. Ажара Кытай тилин окуса, Диана Кытай тилин окубаса, Ира болсо француз тилин окубайт. Ошондой эле бул жерде айтылган 3 ырастоонун, бирөөсү чындык. Ал эми калганы эмне? Экөөсү жалган. Бирөөсү чындык болушу керек экен, калган экөөсү жалган. Ушундай шартта болгон учурда кыздардын кайсы тилде окуорун эмне кылдыйт? Таптыйт. Эми Андрейге туура жообун табуу эмне кылат? Ой талкуу ыкмасын колдонуп биз жардам берели Андрейге. Эми карагыла, 3 ырастоо берилип жатат. Бул биринчи ырастоо Ажар Кытай тилин окуйт, Ажара. Экинчи ырастоо Диана Кытай тилин окубайт. Үчүнчү Ира француз тилин окубайт. Муну кыскартып жазсак, демек бул А барабар К Кытай тили, Ажара барабар Кытай тили, Диана Кытай тилин окубайт, барабар эмес демек. Ира француз тилин окубайт, барабар эмес. Муну кыскартып мынтип жазып алсак болот. Эми шарт боюнча булардын ичинен бирөөсү гана туура болушу керек. Калган экөөсү туура эмес болушу керек, Эми биринчи ырастоону туура деп эсептеп көрөлү. Ажара Кытай тилин окуйт дегенде туура деп эсептеп көрөлү. Демек ал учурда бул экинчи жана үчүнчү ырастоо туура эмес болуп калат, жалган болушу керек. Анда эмне деген келип чыгат? Мында Диана Кытай тилин окубайт болсо, бул жалган да. Демек анын чындыгы эмне болот? Ал Кытай тилин окуйт болуп калат, Түшүнүкпү балдар? Мисалы, аны жалган деп алсак, Диана Кытай тилин окубайт деген сөздү жалган деп алсак, анын чындыгы эмне болот? Кытай тилин окуйт болот, Демек эмне болуп калды? Ажара да, Диана да Кытай тилин окуп калышат анда, Диананы биринчи эмне кылдык? Кытай тилин, Ажаранын Кытай тилин окуйт дегенди чындык деп кабыл алдык эле. Эми баштапкы шартта кыздар ар түрдүү тилдерди окушат деп жазылган өйдө эки кыз бир тилде окуйт деген бага жок болчу ал жерде. Демек ар бири ар түрдүү тилде окуш керек. Бизде азыр эмне болуп калды? Экөөсү Кытай тилин окуйт деген чындык келип чыгып калды. Натыйжада бул эмне болду? Биринчи ырастоо эмне чындык болушу мүмкүн эмес. Бул Ажара Кытай тилин окуйт деген жыйынтык туура эмес болуп калды. Буларды мындай кыскача түрдө монтип жазсак болот. Ажара Кытай тилин барабар 1 бул чындык, Бул калп. Демек Д барабар К. Бул К деген Кытай тилин окуйт деген. Анда жыйынтык эмне болуп калды? Эми мында биз экинчи ырастоону чындык деп эсептейбиз. Биринчи ырастоону чындык деп эсептесек, анда туура эмес болуп калды. Эми экинчи ыкма, мисалы, экинчи ырастоону чындык деп эсептейбиз. Диана Кытай тилин окубайт.
ушул ырастоону чындык деп эсептейли. Анда экөөсү, аркы экөөсү ажары Кытай тилин окуйт жана Ира француз тилин окубайт деген экөө эмне болот? Калп болот. Демек, бунун шарты менен мындан эч ким Кытай тилин окубайт деген жыйынтык келип чыгат. Себеби карагыла, бул жерде ажары Кытай тилин окуйт дегенди жалган деп алсак, анын чындыгы эмне болот? Окубайт болот, Ал эми Ира болсо француз тилин окубайт деген чындыгы француз тилин окуйт болуп чыгат. Түшүндүкпү балдар? Эми маселенин шарты боюнча 3 ырастоонун бирөөсү гана туура болушу керек, Демек, биринчи караган 2 ырастоо жалган болгондуктан, демек, үчүнчү Ира француз тилин окубайт деген ырастоо чындык. Ал эми биринчи экөө туура эмес болгондуктан, эмне болот анда? Бул ажары Кытай тилин окубайт. Демек, ал кайсы тилде окуп калышы мүмкүн? Француз же англис тилин окушу мүмкүн. Диана Кытай тилин окубайт. Бул Диана Кытай тилин окубайт. Демек, биз Диана Кытай тилин окубайт чындыгы эмне болот бу? Бизде Кытай тилин окугандыгын далилдейт. Демек, мында Ира менен ажара кайсы тилдерди окушат деген жыйынтык келип чыгат, эми суроо келип чыгат. Эми мында Ира француз тилин окубайт болсо, демек ал эмне? Англис тилин окуйт. Себеби ал 4 кыз 4 башка тилде окугандыктан мында англис тили дал келет. Ал эми француз тилин ажара окууру келип чыгат мында. Себеби карагыла балдар, ажары Кытай тилин окуйт дедик эле. Демек, ал бизге маселени чыгарууда Кытай тилин окууру туура эмес экендиги келип чыкты. Ал же француз же англис тилин окушуну аныктап алдык. Анын ичинен, демек, ал француз тилин окуйт экен. Себеби Ира француз тилин окубайт. Демек, ал кайсын окуйт? Англис тилин окуйт. Себеби Тамара япон тилин окуса, ал эми Диана Кытай тилин окуса, ал жакта англис жана француз тили эле калат, Демек, анын француз тилин ал Ира окугандыктан ал англис тилин окуйт. Демек, ал жакта кайсы тил калат? Француз тили калат. Аны ажара окуйт. Түшүндүкпү балдар? Демек, жооп Тамара япон тилин, Диана Кытай, Ира англис, ал эми ажара француз тилин окушат. Түшүнүктүү балдар? Демек, бул жерде бир топ логикалык ой жүгүртүүнү талап кылган маселе болду. Анда түшүнгөн болсок, балдар, сабакты башкартайбыз. Демек, балдар, логиканын мыйзамдары бул силер эгерде арифметиканын мыйзамдарын жакшы билсеңер, анда логиканын мыйзамдары дагы ошонун негизинде эле окшош жактары бар экен. Демек, бул теңдештик, орун алмаштыруу закону, топтоштуруу, бөлүштүрүү закону бул негизинен арифметикалык закондорго, мыйзамдарга окшош экен. Эми ал эми кошумча мыйзамдар болсо, бул жерде 8 кошумча мыйзам, 4 негизги мыйзамды карап өттүк. Андан сырткары бул маселени чыгарууда бул ошол айтымдарды эмне кылып алышыбыз керек экен? Формалдаштырып алышыбыз керек экен. Формалдаштыруу деген бул берилген айтымды символдордун жардамы менен формалдуу жазуу болуп эсептелет экен. Маселенин чыгарышына бул жерден карап өттүк. Анда балдар, тапшырма силерге бул жерде силерге бир жогоруда чыгарган маселе сыяктуу маселе бар. Индира, Эмиль жана Лена байыркы идишти таап алышты. Бул идиш жөнүндө алардын ар бири экиден божомолдорун айтышты. Индира, бул скифтерден калган идиш жана ал 5-кылымдарда жасалган. Эмиль болсо, бул идиш сагдыйлердики жана 3-кылымдарда пайда болгон деген ойду айтты. Лена болсо, бул идиш скифтердики эмес жана 4-кылымдарга таандык. Тарых мугалими балдарга ар бириңер 2 божомолдун бирөөсүндө гана туура айтып жатасыңар деди. Демек, үчөөнүн тең 2 божомолунун бирөөсү туура. Үчөөнүн тең бирөөсү туура. Демек, ошол шартты эске алып, бул идиш качан жана кайда жасалгандыгын аныктагыла. Жогорудагыдай эле
анализ жүргүзүп ар бирини мисалы жогоруда биз биринчи ыкмада экинчи ыкмада мисалы биринчи индиранын мисалы божомолун туура деп эсептеп кийинкилерин далилдеп ушундай ыкма менен ушул маселени чыгарасыңар балдар. Түшүнүктүү болдубу балдар? Жана ушул теманын негизги мыйзамдар жана кошумча мыйзамдарын дептериңерге конспектлейсиңер. Анда тапшырма түшүнүктүү болгон болсо балдар, кийинки сабакта жолугушканча